көрүүчүлөрү, бүгүн аябай кызыктуу бир жаңылык келиптир. Бүгүн эмес, эми суббота күнү башталган, суббота түнү келген бул жаңылык. Кече мындай бизге ачыгына чыга эле экен, бирок негизи каттар кече жазылган экен, а бүгүн биринчи күнү ушул маалымат чыгыптыр да эми. Анан ушул аябай свежий маалымат чыккан соң кичине бул жөнүндө да ой жүгүртүп көрөлү деген ой келди. Биринчи, эң негизгиси Байден президенттик ат чабыштан баш тартты да. Президенттик ат чабыштан баш тартаары менен замат ушул ар кандай сөздөр чыга баштады. Ким аны мажбурлады, эмнеге мажбурлады, кандай бул акыры нерселерге алып келерине. Эң негизгиси Байденди мажбурлаган адам бул Нэнси Пелоси болду. Демократиялык партиянын бүт финансысын колунда бекем кармаган жана ушул партиянын ар бир баягы иш аракетине кандайдыр бир өзүн баа берген жана өзү башкарган аял киши бул Нэнси. Бул деген